Москвадан айылга багыт алган кара такси чаң чыгарып келип, Мээрим өз колу менен актаган аппак дарбазанын алдына токтоду. Бакыт машинадан түшүп, костюм шымын түзөп, терең дем алды. Ал бул күндү 5 жыл күткөн. Бирок ал бул босогоого Мээримге белек алып келем деп эмес, Мээримдин ордуна башканы алып келем деп келди. Машинанын эшиги ачылып, ичинен Айбийке чыкты. Анын үстүндөгү кымбат баалуу ак мех тон айылдын боз чаңына такыр жарашпай турду. Ал башын бийик көтөрүп, текебер карады. Бакыт байке, ушулбу сиз мактаган хан сарайыңыз, деди ал эриндерин чүрпөйтүп. Москвадагы ресторандар мындан алда канча кооз болчу. Бул жерден айылдын, чаңдын жана эскиликтин жыты чыгып жатат. Бакыт актангандай болуп, анын сумкаларын көтөрдү. Айбийке, бул жерди биз жаңы эле бүтүрдүк. Мээрим байкуш ар бир кирпичин өзү ташып. Токтотуңуз. Айбийкенин үнү капыстан кышкы шамалдай муздак чыкты. Мага Мээрим эжемдин атын айтпаңыз. Эгер мен бул үйдө жашасам, демек бул жерде анын жыты да калбашы керек. Тигил турган шкафтарды Мээрим өз колу менен тиккен көшөгөлөрдү бүгүн эле өрттөп салыңыз. Мен жашмын, менин табитим башка. Бакыт сокур адамдай эле ал Айбийкенин көзүнөн чыккан ачууну сүйүү деп ойлоп, ошол эле күнү Мээрим жылдап чогулткан, балдарына деп алган жумшак төшөктөрүн, кийимдерин короого чыгарып таштады. Ал Мээримдин эмгегин Айбийкенин бир жолу күлгөнү үчүн тебелеп жатты. Түн ичинде Мээримдин 10 жылдык өмүрү короодо от болуп жатты. Кечинде алар дасторкон үстүндө олтурушту. Айбийке тамак жегендин ордуна атайлап кускусу келгендей болуп, Бакыттын астында чоң спектакль койду. Ал ичин сылап, терезеден алысты карап, үшкүрүнүп жатты. Бакыт байке, уулуңуз бүгүн аябай тепкиледи, деди ал шыбырап. Бирок Мээрим эжем мени артымдан каргыш айтып жатса, балам аман эсен төрөлөбү деп корком. Ал мага менин босогомду аттаган аялдын багы ачылбасын деп айтты го. Бакыттын жүрөгү кабынан чыга жаздады. Ал үчүн бул жашоосунун маңызындай эле. Айбийке, коркпо, Мээрим ким болуптур сага сөз тийгизгендей. Мен бул үйдүн кожоюнумун, сага эмне керек болсо баарын таап берем. Москвадан алып келген акыркы $5000 бар, ошону сага коротом. Эртең эле Бишкектен эң кымбат витаминдерди, эң кымбат көйнөктөрдү алып келебиз. Ошол маалда Айбийке ичинен шылдыңдап күлүп жатты. Ал Москвада жүргөндө эле доктурга көрүнүп, тукумсуз экенин, эч качан төрөй албай турганын билген. Бирок Бакытты Бишкекке алып келиш үчүн, анын мээсин уулаш үчүн ушул калпты колдонгон. Ал Бакыттын акыркы тыйынына чейин соруп алууну пландап жүргөн. 3-чү күнү күн бата баштаганда дарбаза катуу сүрдүү кагылды. Бакыт айылдыктар келип, жаңы аялымды көрөлү деп жатса керек деп сыймыктана дарбазаны ачты. Бирок ал жерде айылдыктар эмес, Москвада чогуу иштеген, бирок кылмыш дүйнөсүнө жакын канат баштаган 3 сүрдүү адам туруптур. Алардын көздөрү муздак, колдорунда кара сумкалар бар эле. О, Бакыт мырза, деди Канат муздак күлүп. Бакыттын ийинине колун койду. Москвадан качып кетсең эле кутулам дедиңби? Айбийкеге алтын шакек алып берем, тон алып берем деп биздин балдардан процентке алган $10.000 кайда? Мөөнөтү кече эле бүткөн. Бакыттын өңү заматта бозоруп, колу буту калтырай баштады. Оозуна сөз келбей кекечтенди. Канат, сабыр кыл, мен берем, бир аз убакыт бер, үйдү сатып же машинамды сатып берем. Машинаңбы? Канат каткырып күлдү. Сенин машинаңды Айбийке кече эле ишеним кат менен башка бирөөгө сатып жибериптир го. Бизге азыр акча керек, же бул үй биздики болот. Бакыт үйгө атып кирди. Айбийке, машина кайда? Эмнеге саттың, деп бакырды. Айбийке болсо эч нерсе болбогондой тырмагын боеп отуруптур. Бакыт байке, карызыңыз болсо өзүңүз төлөңүз. Машинаны мен баламдын келечеги үчүн саттым. Ал акча менин колумда, сизге бербейм, деди ал муздак үн менен. Сиз эркек эмессизби? Өзүңүз чечиңиз. Бакыт ошол түнү карыз бергендерден качып, өзү салган үйдүн бактарынын арасында, алмалардын түбүндө жашынып жүрдү.
Ал эми Айбийке болсо бөлмөсүндө отуруп Бишкектеги бай таанышына СМС жазып жаткан эле. Бакыт терезеден телефондун жарыгын көрүп акырын жакындады. Айбийкенин жазганы мындай эле: «Жаным, Бакыттын акчасы түгөндү. Машинаны сатып акчаны алдым. Эртең таңкы саат 5-те кел, мени алып кет. Бул кедей менен бир да мүнөт калгым келбейт. Ал мени балам деп ишенип отурат. Байкуш». Бакыттын башына жайдын күнү чагылган түшкөндөй болду. Денеси мүдүрүлүп, жерге отуруп калды. Ал ким үчүн мээримди сатты? Ким үчүн балдарын жетим кылды? Эртеси таң атпай, дарбазанын алдына кымбат баалуу кара түстөгү Мерседес келип токтоду. Ичинен жаш, татынакай бай жигит түшүп, Айбийкени кучактап алды. Айбийке сумкаларын машинага салып жатып, Бакытка карап да койгон жок. «Айбийке, токто, баламчы, менин уулумчу?» Бакыт дарбазадан атып чыгып, машинанын эшигине жабышты. Айбийке терезени ачып, акыркы эң ачуу соккуну берди. «Бакыт, сен ушунчалык акмаксыңбы? Кайдагы бала? Мен төрөй албайм, түшүнөсүңбү? Төрөй албайм. Сенин үйүңдөн мээримди кууп чыгыш үчүн гана боюмда бар деп алдагам. Рахмат үй үчүн, рахмат машина үчүн. Эми өз карыздарың менен өзүң кал». Машина чаң чыгарып кетип калды. Бакыт жолдун ортосунда тизелеп, жерди чапкылап, өкүрүп ыйлап жатты. Ал эми дарбазадан болсо Москвадан келген карыз алуучулар кайрадан келе жатышты. Айбийке Бишкектеги бай жигити менен кетип калгандан кийин Бакыт заңгыраган үйдүн ортосунда калды. Бирок бул үй эми хан сарай эмес, муздак көргө окшоп калган эле. Үйдүн ичиндеги жылуулук Мээрим менен кошо кетиптир. Бакыт полдо отурду. Ал Мээрим өз колу менен тигип, Айбийке эски деп өрттөтүп салган көшөгөлөрдүн күлүн карап ыйлап жатты. Анын чөнтөгүндө бир да сом калган жок. «Мээрим, Мээрим, мени кечир», Бакыттын үнү каркырап чыкты. «Мен эмне кылып койдум? Мен өзүмдүн бейишимди өз колум менен өрттөпмүн го». Кечинде үйгө жарык берилбей калды. Карыздары үчүн светти өчүрүп кетишти. Суук Бакыттын сөөгүнөн өтүп, денесин калтыратты. Ал Мээримдин эски халатын таап алып, ошону жыттап, бурчта бүжүрөп отурду. Ошол түнү ал биринчи жолу ачкалыктан эмес, ичиндеги уяттан улам өлүп кете жаздады. Эртеси таң атпай, дарбазаны тепкилеп канаттар келишти. Алар Бакытты жакадан алып, көчөгө сүйрөп чыгышты. «Кана Бакыт, акча жок болсо үй биздики, сендей лохтон пайдаланбасак болбойт эле. Айбийке сени кандай сонун алдады, Ал биз менен эле башынан эле сүйлөшүп алган, сенин акчаңды биз бөлүп алганбыз». Бакыттын башы айланды. Демек Айбийке карыз бергендер менен бирге иштешкенби? Алар Бакытты биротоло тонош үчүн план түзүшкөнбү? Жок, жок, болушу мүмкүн эмес. Бакыт жерди кучактап өкүрүп жатты. Алар Бакытты өзү салган үйдүн дарбазасынан тепкилеп кууп чыгышты. Бакыт көчөдө калды. Эски, жыртык курткасы менен кар аралаш жамгырдын арасында калды. Ал кошуналарынан жардам сурап барды, бирок баары терезелерин жаап алышты. Анткени Бакыт Мээримди кууп жатканда кошуналар кой десе, аларды тилдеп кууп чыккан эле. Бакыт буту-бутуна тийбей, Мээримдин төркүнүнө чейин жөө басты. Анын колу буту тоңуп, тамагы шишип кеткен. Ал Мээримдин апасынын үйүнүн алдына келип, дарбазанын коңгуроосун басууга батынбай, дубалга жоллонуп отура калды. Терезеден Мээримдин балдары менен ойноп жатканын көрдү. Мээрим балдарына жомок айтып берип жатты. Алар кандай бактылуу, бакытсыз эле бактылуу. Мен алардын бактысын урдаган экенмин. Бакыт өзүн өзү жек көрүп, кардын үстүнө тизелеп жыгылды. «Мээрим, бир эле жолу чыкчы, бир жолу кечирдим дечи». Бирок Мээрим чыккан жок. Мээрим Бакытты эбак эле жүрөгүнөн өчүрүп салган. Ал үчүн Бакыт өлгөндөй адам эле. Бир жумадан кийин Бакыт Бишкекке келди. Ал Айбийкени таап, эмнеге мындай кылдың деп сурагысы келди. Ал Ош базардын жанында тилемчилик кылып, нан алганга акча чогултуп жүрдү. Күндөрдүн биринде бир кымбат баалуу Мерседес анын жанына токтоду. Ичинен Айбийке менен тиги бай жигит түштү.
Айбике мурдагыдан да сулуу, мурдагыдан да кымбат кийинген. Суранам, бир аз жардам бериңизчи. Бакыт колун сунду. Айбике ага карап тааныбай калгандай болду. Анан жийиркене карап, жоголчу, сасыган тилемчи деп чөнтөгүнөн 20 сом чыгарып Бакыттын бетине ыргытып жиберди. Бакыт ошол 20 сомду карап жерге жатты. Бул анын жаңы жашоосунун баасы эле. Ал өзүнүн бүт өмүрүн, балдарын, ишенимдүү аялын ошол 20 сомдук аялга алмаштырган турбайбы? Бакыт азыр да тирүү. Ал Бишкектин көчөлөрүндө тентип жүрөт. Ал эми Мээрим өз үйүн сот аркылуу кайтарып алып, балдары менен бактылуу жашап жатат. Анын үйүнөн кайрадан нандын жыты чыгып, балдардын күлкүсү жаңырат. Бакыт болсо алыстан ошол үйдүн терезесин карап, жашынып ыйлайт. Бирок ал босогону эми эч качан аттай албайт. Анткени саткындык бул артка жолу жок, жалгыз аяк жол. Достор, бул окуя баарыбызга сабак болсун. Эч качан ишенимди сатпаңыз. Анткени тагдырдын жазасы аябай катуу болот.